Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуба күнүңүздөр менен сиздер көрүп жаткан 7-чи каналда Залкарлар баскан жол берүүсү. Бүгүн биздин эфирде калтырбай көрүңүздөр. Кадыр Алатоонун мөңгүсүндөй, сабыр ысык көлдүн тереңиндей жалпы кыргыз журтчулугуна 7-чи каналдан ысык салам айтабыз. Бүгүн биздин Залкарлар баскан жол берүүсүнүн кадырлуу коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актёру Эгемберди Бекболиев агай болмокчу. Бүгүн маегибиз өтө кызыктуу болот, андыктан аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, театр жана кино актёру Эгемберди Бекболиев 1955 жылы Чүй облусунда Панфилов районунун Букара айылында төрүлгөн. Агайдын мүнөзү токтоо, уялча болсо да театрга кызыгуусу жаш кезинен эле бар болчу. Анткени телерадиодон театр жөнүндөгү көрсөтүүлөрдү калтырбай көргөнү Огойтер агайга түрткү берип турган. Окууга келгениме мен классташым Исламир Жумагулов деген болгон. Москвада культурный маданият борбору деген уюштуруп, ошондо иштеп, ошентип жүрүп каза болуп калбадыбы кийин. Ошол түрткү берди. Мен мүнөзүм боюнча жабык, түнт, анан тартынчаак. Барам дегеним менен колуман келеби деген чоң суроо турган. Менден артист чыгабы? Себеби оюбузда мындай да, артист деген ырташ керек, шаңкылдап эмен сүйлөш керек, деш керек. А мен түнт болсом, классташтар менен деле анча ачылып сүйлөшө албайм. Баары тең баягы класста болот го, чаңдатып бир мугалим жок болуп калса, а мен отуруп алып же математиканы жакшы көрчүмүн да. Математиканы чыгарып отура берчүмүн, же бир китептен бирдемени карап отура берчүмүн. Аларга окшоп бийлеп, андай мындай нерсе жок болсо, анан каяктагы менден артист деген ой болгон. Бирок ошол Жумагулов мага түрткү берди. Тапшырбайсың, ушу сенден чыгат болуш керек. Көрсө бир убакта бир мындай даярды концертке окшогон бир нерсе даярдасак керек, ошондо бир жерге катышыптырмын. Болгону бир жолу. Андан кийин башка катышкан эмесмин. Ошондо жакшы болгон сеники, тегиби деп айтып калды. Анан өзүм жакшы көрчүмүн да театрды. Артисттердин баарын билем. Спектакльдерди көргөм, радиону угам, анан ойлонуп көрүп, анан эч кимге айтпай келип тапшырган экзамен. Келсем өтүп кетпедимби? Тапшырсам өтүп кеттим. Анан өзүм кызык болуп калдым да, баягы тапшырып атканда, анда көп тапшырган. Абитуриенттер көп болчу. Бир орунга бир 4-5 болуп кетет го. Баары эле артист карасам. Жүрөк түшөт. Баары эле шумдук сүйлөйт. Көргөзгөндөр шумдук, а мен колуман эчтеке келбейт. Анан эми кой документ тапшырганда эми даярданып, бул жаса деген жасайын, консультацияга келип. Ошентип анан экзамге кирдим, экзамден чыктым. Анан өттү деп угуп калдым. Анан дагы экинчи экзамден өттүм. Анан эле өткөндөрдүн арасына кошулуп калдым ошентип. Карманыбыз театрга киргенден алгачкы учурдан тартып эле өзүнө чейинки улуу мундагы актёрлордун ойногон бир нече ролдорду дароо аткара баштаган. Кыргыз сахнасынын классикасына айланган Токтоболот Абдумомуновдун Абир Кечирбейт драмасы кайрадан сахнага коюлганда Эгемберди агай башкы каарман Нурдиндин ролун аткарган. Жаш актёрдун башкы каармандарды жеткире ойногондуктан эл оозуна алынып, ошондон тартып, дароо эле кыргыз театрында өзүнүн ээлей турган орду бар инсан экенин айгин эледи. Биринчи эле күнү мен театрга кабыл алынганда, бизде Залкар режиссердун бири Бобек Ибраев деген иштеп аткан. Ошол киши Ар бир үйдө майрам деген Марбажиевдин пьесасын коюп аткан экен. Ошол боюнча спектакль коюп атыптыр. Анан приказ чыкты, 8-inde кабыл алындым, эми 9-unda жумушка келем да. Келсем, Марбай кимде ачык эмес беле. Тамаша көй,
шарт шурт жүргөн. Анан сахнага баягы бар артисттердин баары чыгып атат. Анан мен да жаңы келдим. Анан сахнага чыккыла артисттерди да мен чыккыла дегенде карасам баары чыгып атат. Анан мен дагы баягы катышкан артисттер экен да. Жумушка кел деп айткан. Завтруппа, Тармалова эже, Батма эже. Анан ии деп чык деди. Анан мен да кошо чыктым сахнага. Турсам эле ары жакта эми Марбайчиев экенин ошондо тааныдымбы, тааныган жокмун, азыр эсимде жок, бирок мындай билишимин эметкенде анан мындай ага чейин кандай билишимин эме билбейм, анча деле ошондо көрсөм керек го. Ибраевди билем. Анан эле шакылдап келип эле, могу жигит жарайт деп эле кыйкырып калды тиякта. А мен оюмда эчтеке жок, мен башкалар жөнүндө айтып атат деп атам. Жаңы билсем каяктагы мондай деп эле анан кийин Кана деп Ибраев сурап калды. Мына турбайбы, могу жигит деп эле анан келди сахнага. Мына могу жигит, көрдүңөрбү турган, ушул жарайт деп эле. Менде эмелестеткиле аерда Советбек Жумадылов, Кыдыр Назаров, Турсунбаев, ошонун баары турат, жана башка артисттер турат. Эмне кыларымды билбей калдым да. Анан десем макул деди, жымыйып күлүп калчу Боек Ибраев. Негизи Боек Ибраев режиссер педагог болчу. Артисттерди ачканга мастер болчу. Мындайда режиссер-постановщик бар, анан режиссер-педагог бар. Бул режиссер-педагог болчу. Айрыкча жаштарды театрга ачканга эмгеги зор Боек Ибраевдин. Анан жымыйып күлдү да, мейли көрөлү деди. Көрсө, ошол жерде пьесада эме бар экен. Жасалмалуулук жөнүндө адамга кайрылган жери бар. Ошол жер экен да, баары жасалма азыр. Мындай мамиледе жасалма, жада калса, мына могу ёлкадагы жасалма деп, жасалма ёлка бар го, ошону терезеден ары ыргытат экен. А көчөдө ойноп жүргөн жаштар алып келип бир экөө кайра ыргытат экен. Тиги о жерден эми терезеден ыргытып жибер деп кайра артка ыргытат экен да. Анан ошол жерде чуркап келип, бирөөнү кучактап өбөт, кайра ыргытыш керек экен. Анан кийин Мария Курманалиева деген адагы булут, алар эме артисттер, актрисалар. Мен жаңы биринчи кадам коюп атсам, келем тартынам, эчтеке кыла албайм. Чуркап келем жакшы эле, баягы жерге келебиз. Анан алып туруп ыргытыш керек деп кучактап өп, анан алып ыргыткыла экөөңөр тигүүдө дей деп келип эле тартынам, бир малдан Марбайчиев келди. Андай эмес. Мына момдай болот деп кучактап, сахнада момдай өбөт деп кучактап, анан мынакей моментип алып ыргыт деди, анан жасадым. Анан ошентип театрга аралашып кеттим. Кыргыз элинен чыган актерлордун бири Эгемберди Бекболиев бүтүндөй жашоосун театрга жана сахнага арнап, ал эле эмес алардын жашоосунун азыгындай түйүп келген актер жана режиссер мындай ийгиликтердин артында залкар инсандар бар экенин, алардын сахнадагы жүрүм турумун үйрөнгөнүн айтат. Биздин муунун бактысы ушул кишилер менен иштешип калдык да. Анан билип калдык алардын кандай иштейт. Мисалы, өзгөчөлүгү Жумадыловдун канча жолу кайталаш керек болсо, ошончо жолу кайталай берчү. Жок, тиги кокусу өзүнөн эмес, же жаштардан кетти, же башка бирөөдөн кетсе, болбой калды деп берсе, жок, могу жер болбой, кайра кайталай бер десе, бир да жолу жок деген сөзүн уккан жокмун ошол киши. Жаштар менен деле, башка улуу муу менен иштеп атса деле, бир жер болбой калса, кайра десе, кайталап эле иштей берчү да. Эч бир кайра, ой, азыр кайталап, даяр болбойсуң же биярдын партнерин айтып, же эч кандай андай болчу эмес. Унчукпай иштей берчү да. Анан кызыгы мындай сырттан караганда иштебегендей көрүнчү ал киши. Унчукпай жүрө берчү да. Унчукпай жүрө берет. Жасады, кээ жер болот, кээ жер болбойт. Мындай эмне болбой атат, эмне дегенде мындай көрүнүштө. Бирок улам жакындаган сайын ал күчөй берчү. Жана күлүктөр алыска чапкандар кетет го. Жумадыловдун ыкмасы ушундай болчу. Чыгып келгенде эле анан генеральный репетицияларга келгенде эле Жумадылов ачылып кетчү да ошол образын. Анан эч качан Жумадылов кебетесин өзгөрткөн эмес. Ошол эле Жумадылов. Бирок спектакль башталганда ошо Жумадыловду көрөбүз, жүрүп аткан мезгилде таптакыр башка болуп калчу. Бул ошол образдын ички дүнүйөсүн алып чыкканы менен өзгөрүп кетчү да.
И ар бир роль бири-бирине окшочу эмес. Такыр окшочу эмес. Мисалы, кинодо жана ак мөөрдөгү Байекени алалы, анан жараспайды алалы. Же болбосо ошолорду алып туруп, анан үйлөнүү спектаклинде бизде коюлган под колесин алалы. Эч бир жери окшобойт да. А ойноп аткан Жумадылов. Анан сыртын өзгөртпөйт. Ошол эле көрүнүш. Бирок таптакыр башка образдарда. Бири-бирине окшобогон. Анан мына Кыдыр Назаров деп калдым, ал киши менен кызык окуя болгон. Иштеп жүрөм, Ай тутулган түндө деген Мустай Карим, башкы драматург Мустай Каримдин спектакли жүрүп аткан. Мен театрга келгенде жаңы коюлган ошонун алдында. Анан ошого бир Рыскулбайды ойночу Кыдыр Назаров. Ошонун жигитинин ролу негедир тез которушка туура келип калды, анан мага берилип калды эмеге ойногонго. Анан даярдандым, жашпын катуу даярдандым. Деп берилип, мындай деп өзүмчө даярданып жүрөм, тигинтип жүрөм, минтип жүрөм. Тиги киши менен сүйлөшүп алдым, баары так. Анан сахнага чыктык. Спектакль жүрүп атат. Бир малда чыктым. Кудай көрсөтпөсүн, шумдук чыктым мына. Айтып келет да, мал жанын баарын кырып атат, тигинтип деп мен алып келет, кабар алып келет да. Ошентип чыктым. Тиги киши ушундай карады, жүрөгүм түшүп калды. Жүрөктү түшүрө карады да. Анан сүйлөбөй койду. Ого бетер жүрөгүм түштү. Демек менден ката кетти. Эмне сүйлөбөйт бул киши? Деп келди, ар бер көздөй келатат, чаап жиберчүдөй болуп. Анан кайра ары кетти, анан айтты сөздөрүн. Репликаны жаттагам да аябай. Реплика тийди, анан мен кайра айттым. Тиги киши ого бетер жинденди. Анан ошентип дагы бир топ туттугуп барып анан айтты. Анан дагы мен ошентип атып аягында негизи кууп, эме сабап кууп чыгат. Чаап эме. Ошого жеткенде келаткандай бир шумдукта. Анан жеткенде анан эптеп катуу тийбесин деп камчы, колунда камчы да. Ошентип ушундай келатат эле жеп жиберчүдөй келди. Деп чаап деп калганда анан чала була тийди, антип чаап калды, мен качкан бойдон кеттим. Келип алып эле тексимди карадым. Туура эмес айттым го деп. Туп-туура. Ката жок. Тиги киши келатыптыр, качып кеттим. Эми азыр көрсө урушат деп. Мен туура эмес нерсе кетип калдым. Анан нары бери карасам бир малда бул экинчи этажда жанагы сахнага чыга берер жерде артисттер отурган жер бар. Анан ошол жерде жалгыз отуруп калыптыр. Анан жалгыз отурганда бардым. Барып анан байке дедим. Менден кетип калды окшойт, кечирип коюңуз, туура эмес калсам, мен карап. Эмне кетип калды? Жо мен туура эмес айтып койдум го, жана сиз жинденип
сөзді айтпай, нар көзді бері басып, ондай ма қылып аттыңыз десем, күлді. Жақ, сенден кеткен жоқ деді. Анан не болды дедім десем, бұл артисте ойнап атқанда ішкі дүниесін мамдай келіш керек. Анан ошонда ғана айтыш керек сөзді. Жөн эле айта бергенде болбойт деді. Дедім бір чет, екінші елі, бұл өмір бойы сабақ бола тұрған сөз болып қалды. Себебі, чынында жөн эле даяр текстті айтып емес. Анан иштеп отырып түшүндүм да, ал нерсени, бұл сөзді бірақ мен өмір бойы сақтап қалдым. Жөн эле айтып салуу эмес, ошону угуп, ошого жараша баа берип, анан иштен ошончо жийин келип, толуп туруп, анан айтыш керек. Кийинки спектакльдерин анан көрүп жүрдүм да, баарында ошондой экен. Мисалы, Ак бозокто да ойноп калдык да чогуу. Анда ал Думанан ойнойт, мен болсо Шанмур деген жигит, калмак жигити бияка келген. Анан ошондо тыңчыда, таштын аркасында жатам, анын алдында ошол кызына нааразы болуп, баягы кызына кызым кызыл тузум деп кыйкырып, баягы Шыртакбектин аялы болгондо кызы, Думананын кызы. Анан ошол жерде бөгдөп бир жатып калган жери бар да, жанагы шалдыраган эмеси менен келип. Анан ошону дайыма көрөм. Артындагы таш андан кийин астына жабылат, анан мен башташым керек. Тигишин көрөм. Араң турат ордунан. Шундай мөгдөйт, көзүнөн жаш кеткен, шундай эмет. Анан эптеп туруп, таянып, анан бу кулиса жака басып кетет. Ошого чейин күтүп турабыз. Ошо канча жол ойнободу, ошончо жол ошондой ойнойт. Өзүн аябайт да. Мына улуу нерсе да. Берилүү менен. Аябайт өзүн. Аябай, ошентип анан барып, кийинкисине даярданат, биздин сахна өткөнчө. Ошончо жолу көрдүм мен. Канча жол ойносо ошончо жолу көрдүм. Өзүн аябай ошондой берилет да. Мына жанагы мынаяктан келмейинче айтпаш керек деген нерсе. Бул тырмак эмес, чачынын учуна чейин берилчү да. Ошентип ойночу. Ал жөн эле өтүп кетти деген нерсе акиш үчүн жок болчу. Агайдын айтымында жаш кезинде залкар инсандардын кылык жоруктарын көрүп таң калчумун. Анткени алардын сахнада башка жашоосунда башка болоор эле. Канчалык жаман көрүп турса да, жакшы аткарган ар бир ролдор үчүн бири-бирин куттукташып калар эле. Эми жаш кезинде ойлочумун, творческий среда дейт. Ошол жерде бири-бирин айтканда ойлочумун, эми булар азыр чыккандан кийин сүйлөшпөйт бири-бирин. Карабайт болуш керек деп. Жок, мындай чыгып эле каткырышып, күлүшүп, кучакташып жүрүшөт. А тиерден тим элеби салгылашат. Анткени чыгармачылык нерсе. Чын кемчиликпи ошону айтат. Жакшыбы ошондой айтат. Ошондой жакшы касиети бар болчу улуу муундун. Анан дагы бир касиети улуу муундун. Ошол Гүйүкова, Гыдыкеева, Күмүшалиева, Жаманов, Көбөгөнов, Балкырбекова, ушулардын дагы бир жакшы касиети. Бирөө менен мамиле жаман болот да, сөз бирөөнү жакшы көрөт, бирөөнү жаман көрөт. Жаман көрүп турган артиси жакшы нерсе жаратып калса, барып куттукташчу. Мына жакшы нерсени жасадың, азаматсың деп. Ал жаман көрүп турса дагы, булар турмуштагы мамиле менен чыгармачылыктан мамилени айырмалай билчү. Турмуштагы мамилени чыгармачылыкка аралаштырчу эмес. Жакшыбы? Чыгармачылыкта жакшы, турмушта бирок анча эмес, бири-бири менен. Вот ушуну бөлчү да, булардын улуулугу ушунда болчу, ошон үчүн бийиктикке жетти да булар. Ушул нерсе бар да буларда. Вот биз бактылыбыз биздин, биз ошолорду көрүп, ошолор менен иштешип, аралашып жүрүп өстүк да. Ал чоң мектеп. Ал мектептердин мамилеси, анткени алар менен партнер болуп иштедик да, талапты катуу койчу да. Даярданбай келсең балеге калдың. Эчтекеге карабайт. Түп-түз эле айтып салышат. Жакшыбы? Ушундай ыраазы болушат.
ат энеңдей. Мына улуулукта бул улуу муундун улуулугу. Биздин бактыбыз ошолор менен иштешип, ошолорду көрүп, аралашып, ошентип калганыбыз. Театр жана кино актёру Эгемберди агай Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында 46 жылдан бери үзгүлтүксүз эмгектенип келет. Чыгармачылыгы менен адамгерчилик сапатын бирдей бийиктикке коюп, жада калса эки сапатын айкалыштыра билген актёрдун жашоосу келечек муундарга сабак болуп калат деген үмүттөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Залкарлар баскан жол берсин көрдүңүздөр. Ал эми кайрадан сиздер менен кийинки жума эфирден көрүшкөнчө аман болуп, сак саламатта туруңуздар.